Kamera алдында өзүңүздү эркин алышыңыз керек. Чынында бул оңой эмес. Көпчүлүгү уялып, сүрдөп кетет. Кээ бирөөнүн камера фобиясы болот. Бул психология менен байланыштуу деп ойлойм. Мен камера алдында өзүмдү жоготуп койчумун. Бирок көнүп кетсе болот. Окуу жайга бюджетке тапшырганда контрактка дардалган акчаны ата-энемден фотоаппарат сатып бергилечи деп суранып сатырып алгам. Негизи камера жөн гана объектив, аппарат. Бирок анын алдында отурганда килтейген бир көз карап тургандай сезилет. Чочулоо сезими пайда болот. Бирок чочулоонун кажети жок. Камера жөн гана объекттерди, алардын кыймыл-аракеттерин тартып алат. Ошол фотоаппаратка өзүмдү дагы тартып, камера фобиямды жоготком. Сиз өзүңүздү тартып аткандан кийин каалагандай тартып, жакпаса өчүрүп, кайра тартып көрсөңүз болот. Албетте камерада өзүңүзгө жакпай, фотогеничный эмесмин, келбетим тиги, мунусу жакпайт деген ойлор келе берет. Ошондуктан съемка алдында өзүңүзгө жага турган образга кирип көрүңүз. Жакшы көргөн кийимиңизди кийип, чачыңызды прическалап, каалагандай боенуп, башкача айтканда аяй болуп тартыңыз. Өзүңүздү эркин сезиш үчүн ар кандай эмоцияларды иштеп чыгыңыз. Күзгү алдында монолог айтып көрүңүз. Мимикаңызды ар кандай өзгөртүп, жылмаюу, таң калуу, коркуу жана башка эмоцияларды көрсөтүп көрүңүз. Эч ким жокто кинодогу сценаларды кайталап көрүңүз. Мунун баары артистизмди өркүндөткөнгө жардам берет. Даярдалган текстти камера алдында айтканда өзүңүз айтып жаткан нерсеге ишенишиңиз керек. Өзүнө ишенген адам көңүлдү тартат. Ишенип коюңуз.